Саламатсыңарбы? Бүгүнкү жаңы темабыз Океания. Тынч океандын борбордук батыш бөлүгү жана Австралия материгинин түндүк чыгышында 28 градус түндүк кеңдиктен тартып 52 градус түштүк кеңдикке чейин, ошондой эле 130 градус чыгыш узундуктан тартып 105 градус батыш узундуктардын арасындагы аралдардын тобу Океания деп аталат. Океаниянын өзүнүн аянты 1,26 миллион чарчы километр. Австралия менен кошулганда 9 миллионго жакын болуп калат. Океания 7000ге жакын аралдардан турат. Алардын эң ирилери Жаңы Гвинея жана Жаңы Зеландия аралдары. Алар Океаниянын аянтынын 85%-ын түзөт. Океаниянын географиялык абалы, аралдарынын келип чыгышы Тынч океандын түбүнүн рельефи менен тыгыз байланышта. Аралдар жайгашышы боюнча Меланезияга, эң батыштагы ири аралдар, Микронезияга, түндүгүндөгү майда аралдар жана Полинезияга бөлүнөт. Келип чыгышы боюнча аралдар материктик, жанар тоолук, биогендик жана геосинклиналдык болуп 4 типке бөлүнөт. Океанияны изилдөө Магелландын дүйнөнү айланып сүзүүсү жана Джеймс Куктун Тынч океанды бойлоп сүзүүсүнөн бери Европага белгилүү. Ошондой эле Океаниядагы аралдардын ачылышында орус саякатчыларынын салымы өтө чоң. Океания аралдарынын рельефи ар түрдүү. Микронезиянын батышы Меланезия жана Жаңы Зеландия аралы тоолуу келет. Айрым тоолордун бийиктиги 3500 метрден 4500 метрге чейин. Жаңы Гвинеядагы Джая чокусу 5029 метрге көтөрүлүп, бүткүл Океания боюнча эң бийик тоо. Полинезия жана Микронезиянын чыгыш аралдары жапыс атолдор менен басымдуулук кылып, бөксө тоолор кездешет. Аракеттеги жанар тоолорго Гавай аралдарындагы жанар тоолор кирет. Аларда күчтүү жер титирөөлөр болуп турат. Океаниядагы аралдардын көбүнүн климаты тропиктик. Австралия менен Азияга жакын жаткан аралдарда субтропиктик климат болот. Ал эми 180 градус түштүк кеңдиктин батышында экватордук, тропиктик, түндүк жана түштүк субтропиктик, Жаңы Зеландияда мелүүн климат басымдуулук кылат. Океаниянын аймагына жаан-чачын аркылуу түшөт. Жылдык жааган жаан-чачын чыгышында 1000 мм, батышында 3000-4000 мм чейин жетет. Гавай аралдарында 12500 мм жаан-чачын жаап, жер шарындагы эң нымдуу аймак болуп эсептелет. Океаниянын өсүмдүктөрүнүн көбү эндемик болот. Жаңы Зеландиянын 78%, Гавай аралдарынын 90%га чейинки өсүмдүктөрү эндемиктер. Тропиктик экватордук алкактарда кокос пальмасы, саго пальмасы, ошондой эле банан, бамбук дарактары, папоротниктердин түрлөрү өсөт. Жаңы Гвинея аралында өсүмдүктөрдүн 200 түрлөрү өсөт. Жаңы Зеландия аралы дүйнөдөгү ананастын 90%-ын жыйнайт. Корал атол аралдарында каучук жыгачы, манго, кант камышы, батат жана башкалар өсөт. Океаниянын көп бөлүгүнүн жаныбарларынын түрлөрүнүн саны чакан. Аралдарда сүт эмүүчүлөр жок. Жаңы Гвинеяда кенгуру таралган. Ал эми Жаңы Зеландияда учпай жүгүрүп жүрүүчү канаттуу кивилер жашайт. Анткени жырткыч айбандар, уулуу жыландар болгон эмес. Чоң-чоң атолдор канаттуулардын уялай турган түнөгү болуп эсептелет.